Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда шаардын түндүк батыш тарабындагы коммунист айылынан сатылуучу 50 сотук үлүш жерин тартып көрсөтүүдөбүз. Бул үлүш жеринде 260 түп көчөт эгилген, алды мөмө бере турган деңгээлге жетти, урматтуу достор. 7-8 жылдык көчөттөрү бар, арасында 5-6 жылдык бар, анан 1-2 жылдык дагы бар, урматтуу достор. Узуну 265 метр, туурасы 20 метр достор. 3 катар кенен көчөт тигип, мына ушундай көрктөндүрүп өстүрүп, дагы чөбүн алып тиричилик кылсаңыздар болот. Эгерде сиздер багбанчылыкка кызыккан болсоңуздар, дыйканчылыкка кызыккан болсоңуздар, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Суусу дагы өтө кенен жерден экен, суу проблема болбойт. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан кантип, кайсы жолдор аркылуу келесиздер, даректерин көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Ош шаарынын түндүк батыш тарабын айланып өткөн объездный жолдо турамын. Эгерде сиздер Барсбек Круговой тараптан бери, Элдорадо Гранд, Мегаполис жактан ылдый бери Отор жана автобекет тарапка бурула беришерде, Керемето деген заправканы жакшы билесиздер, ушул жердеги светофорду. Мындан түз сол тарапка бурула турган болсоңуздар, коммунист айылы, мына ушул жерден сатыла турган үлүш багы бар. Жүрүңүздөр, эми ошол жерден толук маалымат беребиз. Ушул жерден түз бара бересиздер, жолдон даректерин айтып өтөбүз достор. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз асфальтты бойлоп келе жатасыздарбы? Мечитти көрдүңүздөр. Мечиттен бир 200 метрдей өткөнүңүздөрдөн кийин жолдун сол тарабында чакан бир кичине көчө бар. Бул экинчи көчө деп аталынат. Бул жерде дагы бир белгилүү дарек, подстанция, мына ошол трансформатордон түз солго бурулуп бара бересиздер. Экинчи көчө деп мына жерде жазылып турат. Андан дальше кетсеңиздер Керемето айылы. Жүрүңүздөр. 150 метр киргенден кийин ошол жерден жолугушканча. Жанагы биз көрсөткөн жолдон келип бурулдуңуздарбы? Бир 100 метрдей бери ичкери кирип келсеңиздер, жолдун сол тарабындагы мына ушундай бетон стойкалар тургузулган жерди көрөсүздөр. Анын жогорку тарабындагы 3 катар чөбү оорулган ушул бак сатыкка коюлду. Чөбүн мына даяр оруп коюптур достор. Эми пресстетип алып кетет. Ага чейин эгер сиздер содалашып алып кала турган болсоңуздар, бедеси менен, пресси менен кошо алып койсоңуздар дагы болот экен, Тамаша. Эми бул жерде жалпы 260 түп дарак бар дедик. Көбүнү айта турган болсок, мына ушундай кокон гиластары эгилген, шабдалы менен кокон гилас бар экен. Ара-арасында мына ушундай жаңы көчөт эгилген, айба деп коебуз, эми бий алма дейбиз, өзүбүздүн жергиликтүү тил менен айтканда. Бий алмасы бар, мына ушундай жаңгагы бар, бадамы бар арасында. Кыскасын айтканда, келечектүү өтө сонун жерден ушул багы бар жерди колдон чыгарбаңыздар дейлиди. Анан эми мына ошол бетон стойкалардын астында 100 түп жүзүмү дагы бар достор. Сатышы сатасыздар, жешин жейсиздер, кыскасын айтканда өтө кирешелүү бак дарактар орун алган, көчөттөр тигилген. Жакшы эле карасаңыздар, буюрса сиздерге өтө сонун кирешелерди алып келет. Мен сиздерге дрон менен дагы тартып көрсөтүүдөмүн. Дрон менен дагы байкасаңыздар болот. Бул күн чыгыш тарабындагы, жердин күн чыгыш тарабындагы дарактар чоң-чоңоюп эле калган, алды мөмө байлап калган. Бүгүн быйыл түшүмүн алсаңыздар болот, жыйнап алсаңыздар болот. Андыктан эми жакшы 1-2 жыл иштей турган болсоңуздар, бул жерге жакшы көңүл буруп, айланасын тосуп дегендей көрө берипсиз, сиздерди шаштырып коет. Шашып каласыздар. Урматтуу достор, багбанчылыкка кызыккандар, инсандар, назар салыңыздар. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Баасы $19.500 бааланды. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Документтери так, сиздердин өзүңүздөрдүн атыңыздарга өткөрүп берет достор. Бул үлүш жер экендигин эске сала кетели дагы. Дрон кадрларына назар салыңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык.